Шапка профилге эмне жазышыбыз керек? Шапка профиль деген бул биздин баракчанын маалыматы. Биздин баракчадан кандай маалымат алсаңыз болот, эмнелер менен бөлүшөт, кандай товарларды, кандай кызматтарды көргөзөт, ошол тууралуу жазылган маалымат. Шапка профиля деген бул биографиядагы маалыматтар. Бул жерге сиз эмнелерди жазышыңыз керек жана эмнелерди жазган туура эмес. Бул жерге сиз өзүңүздүн үй бүлөлүк статусуңузду, үй бүлөңүздө канча адам, канча балаңыз бар, күйөөңүз барбы, аялыңыз барбы, ушундай нерселерди жазган болбойт. Эмнеге дегенде, сиздин профилиңизге кирген адам сиздин турмушуңузга кызыгып келген жок, ал сиздин жумушуңузга кызыгып кандай иштесе болот, эмнелерди тапса болот, ошол тууралуу билүү үчүн келди. Шапка профилге биз өзүбүздүн компания, өзүбүздүн иштеп жаткан жумушубуз тууралуу маалымат жазабыз. Шапка профилге маалымат жазуу үчүн редактировать деген баскычты басабыз да, ал жерден биография деген жерди толтурабыз. Эгерде сиз Инстаграмдын өзүнөн жазып жаткан болсоңуз, Инстаграмда көпчүлүк телефондордо пробел мына астындагы көк баскыч иштебейт. Жана маалымат жазып жатканда мынтип жол болбой калышы мүмкүн. Ушундай кыйынчылыктар болбошу үчүн биз заметкага кирип же болбосо чатка, смске жазып даярдап алсак болот. Ал үчүн бардык эле телефондордо заметка деген бар. Заметкага киребиз да, жаңы заметка түзөбүз. Биз ал жерге өзүбүздүн жумушубуз тууралуу маалымат жазып, ал жерде смайлдар менен кооздоп алабыз. Эгерде сиз Atomy компаниясында иштеп жаткан болсоңуз, бул жерге компания тууралуу маалымат жазабыз. Корея косметикасы 100% эко продукция. Айына $1000 киреше. Чогулткан бал күйбөйт. Чогулткан бал күйбөйт. Тагын эмнелерди кошсок болот? Бекер, сонун саякаттар жана башка маалыматтарды кошуп койсоңуз болот. Эми биз бул жазган текстибизди кооздойбуз. Кооздоп жатканда ар түрдүү эмоджилерди колдонуп кооздоп койсоңуз болот. Ушинтип жазып алганыбыздан кийин астыңкы блокко толук маалымат деп астына жылдырып, толук маалымат деп стрелка коюп коебуз. Астыны көргөзгөн момундай стрелканы коюп коебуз да, галочканы басып сактап алабыз. Жана тексттин баарын көчүрүп Инстаграм баракчабызга алып барып коебуз. Ошондо сизде өзгөрүп калбайт. Ар бир сиз жазган, сиз түзгөн, сиз катарларга бөлгөн смсиңиз, текстиңиз ошол бойдон келип коюлат. Биз биографияга жазган маалыматыбызды коюп болгонубуздан кийин жогорудагы галочканы басып сактап алабыз.